Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн бизде кыргыз тили сабагы. Сабак 2 класстар үчүн. Бүгүнкү дата 5 айынын 14-ü. Класс иши үй канаттуулары. Үй канаттууларына эмнелер кирет? Мына бүгүн ошолор жөнүндө кеңири маалымат алабыз балдар. Короз. Корозду үйдө багабыз, Бул бизди эртең менен эрте ойготуп турат. Бул тоок. Тоок бизге эмне берет? Жумуртканан эт берет, Тоокту да үйдө багабыз балдар. Ал эми бул күрк. Же болбосо үндүк деп айтабыз. Бул да бизге эмне берет? Жумуртканан эт берет. Бул каас. Каас сууда сүзөт. Көбүнчөсү, балдар. Ал эми бул өрдөк. Өрдөк да сууну жакшы көрөт. Тооктор балдар жумурткасын чогултуп, басып, жөжө чыгарат. Жумуртканы 18 күн басып жатып, анан жөжө чыгарат балдар. Жөжөлөрүн ээрчитип алып, жем жегенди үйрөтүп, курт-кумурска кармап жегенди үйрөтүшөт. Жөжөлөр чоңоюп, тоок болот анан. Жаңы сөздөрдү сактап калгыла эсиңерге. Жумуртка, бат чуркайт, канаты бар, дан, жем, курт-кумурскалар. Булардын бардыгы бүгүнкү темага байланыштуу. Экинчи көнүгүүдө бир оңгулуу сөздөрдү көчүрүп жазасыңар. Короз, жөжө, короздор, каздар, жөжөлөр, каз. Мына ушуларда бир оңгулуу деген көчүрүп жазасыңар. Үчүнчү көнүгүүдө да бир оңгулуу сөздөрдү гана көчүрүп жазасыңар дептериңерге. Бул тоок. Тооктун жөжөлөрү бар. Азат тоокторго жем берет. Тооктор кайда жашайт экен, балдар? Тооктор кепеде жашайт. Силер да тоок баксаңар, ушундай кепе жасап беришиңер керек, балдар. 6-чы көнүгүүнү карайбыз, балдар. Төмөнкү аныктамаларга туура келген канаттууларды атагыла, балдар. Эмне жумуртка берет? Эмне сууда сүзөт? Канаттуулар эмне жейт? Мына ошолорду дептериңерге туурасын таап жазасыңар, балдар. Үйгө тапшырма, балдар. 7-8 көнүгүү. 7-чи көнүгүүдө 6-чы көнүгүүдөгү сөздөргө сүйлөм түзөсүңөр. 8-чи көнүгүүдө шайыр каздар деген ырды оону менен ырдап жаттайсыңар. Көңүл бурганыңар үчүн рахмат. Сак саламатта тургула.